Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мен сиздерге долононун ашы же болбосо боярышник, боярка тууралуу айтып берейин. Долононун мөмөсүнөн жасалган варенье. Долоно негизи жүрөк ооруларына, жүрөк кан тамыр оорулары, успокоительный, сонный, уйку суу бузулган адамдар, нервтен чарчагандар, жүрөк ооруган, жүрөктүн жакшы сокпой аткан, жүрөктүн согушу бузулган, кан тамырларынын жакшы иштебей атканы, бүт ушул ооруларга кетет. Кимдин жүрөгү ооруган болсо, ушул долононун вареньясынан жарым столовый ложка күндө бир маалдан ичип турса болот. Андан сырткары уктай албаган адамдар эртең менен кечинде ичсе болот. Жүрөктүн согушун бул валерьянкадан, пустырниктен дагы эртерээк, жакшыраак таасир берет. Жүрөктүн согушун батыраак калыбына келтирет. Жүрөктө недостатка болуп, жакшы кан айлантып бере албай, канды айлантып жакшы циркуляция кылып бере албай аткан кан тамырларына дагы, жүрөккө, кан тамырларга дагы жакшы таасирин берет. Суук деген, витамин жетпей аткан жана башка көптөгөн жүрөк ооруларынын алдын алат. Буну постоянно бир айда 10 күн ичип койсо ашыктык кылбайт. Бир айда 10 күн ичип койсо бул профилактика катары кетет. Эгерде жүрөк оорусун айыктыруу үчүн иче турган болсо, күндө бир маалдан тынымсыз бир ай ичсе болот. Долононун буну гүлү дагы бар, гүлүн дагы ичсе болот. Бул өзүн да ичсе болот, гүлүн да ичсе болот. Гүлүн чай катары демдеп ичип эртең менен вареньясын болсо кечинде ичсе болот.